الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала баарыбызга пайдалуу билим берсин, кабыл болгон амал, кең ырыскы, баардык оорулардан шифа берсин. Жараткан Алла Таала пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан баарыбызды Алла Таалам сактасын. Бул дуаларды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан жана сахабалардан бизге таалим болуп келген туугандар, ошондуктан дайыма Алла Тааладан сурап турушубуз керек. Пайгамбарыбыз эмнени кылууну дагы үйрөткөн, эмнени Алла Тааланын сураганды дагы үйрөткөн. Жараткан Алла Таала, жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Өткөнгү сабактарда айттык эле, мынакей Юсуф алейхиссаламдын окуялары өтө данышмандыктар, сабактар. Өзү Кур'ани Карим туугандар бир тарыхтын китеби эмес да, же кыссаларды эле, окуяларды эле баян кылып койгон эле китеп эмес да. Кур'ани Карим бул туугандар амал кылганга Алла Таалам ошо бир аз буйруктарды, өкүмдөрдү, мисалдарды түшүндүрүп, жараткан Алла менен байланыштыра турган, Алланын данышмандыгын таанып, баш ийип, Алланы сүйө турган, Алланын азабынан корко турганга чакыра турган китеп бул. Ошон үчүн иншалла Кур'анда канча деген окуялар бар. Ошон үчүн көп пайгамбарлардын окуяларын башынан аяна чейин айтып Алла Таала отурбайт. Үзүндүлөрдү берет, ошол жерде чоң сабактар алынат. Үзүндүзү. Бирок Юсуф алейхиссаламдын окуясы болсо, ошо бир сүрөдө Алла Таала башынан аягына чейин бул жерде айтып берет да.
көптөгөн насааттар, инсандын жашоосундагы ар түрдүү бурумдарга туура жолдомолор мынакей ушундай Алла субханаху ва тааланын улуу китеби бул. Өткөнкү сабакта Зулайха энебиз Юсуф алейхиссаламга ашык болуп, туура эмес жол менен кошулууга чакырганда, Юсуф алейхиссалам Алла Тааладан пана тилеп, коркуп, жаман ишке барбай, чыйынтыгында Зулайха энебиз өзүн кармай албай, мына Юсуф алейхиссаламга кол салганга чейин барып, качып, эшиктер жабык эле, дарбазалар. Ал жерде кожоюну келип калып, анан кожоюну алдында айтып берген: үй бүлөңө жамандык кылган адамдын жазасы эмне болуш керек? Түрмөбү же жанчыдагы азап мененби деп. Өткөнкү сабакта эсиңизде да. Эми бүгүн ошо уландысы шаарда, Мисир шаарында бир топ сөз болуп кетет да. Аялдар өзгөчө жемелей баштайт. Баягы Азиз, улуу урматтуу кишинин аялы өзүнүн бир кул жигитке ашык болуп, кол салганга чейин барган турбайбы деген сөздөр таркап кетет. Ушул жерде мына 30-чы Алла субханаху ва таала аятында мындай дейт: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва кала нисватун фил мадинати имраатул азиз туравидуха фатаха ан нафсиhi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Жана шаардагы аялдар айтышты: абройлуу кишинин аялы кызматчы баласын азгырууну көздөптүр, туура эмес жол менен. Ага болгон ашыктык анын жүрөгүнөн терең орун алыптыр. Албетте биз аны ачык адашууда деп көрөбүз деп, аялдардын ортосунда ушундай сөздөр көбөйүп кетет. Эми бул абройлуу аялдын Азиз эми премьер-министрдин аялына өтө оор тиет да бул дагы. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Ошентип ал Зулайха качан аялдардын куулук кылып жаткандарын укканда, куулук кылып бу дегени алар жашыруу сөздөрдү жүргүздү да, арасында ушундай болду деп таркап кетти да. Аларга кабар берип үйүнө чакыртты. Ошол мени жемелеп аткан аялдарды чакыргылачы деп туруп, кан сарайга чакырды алардын баарынын үйүнө. Жана аларга жөлөнүп отура турган жай даярдатты. Жана алардын ар бирине бирден бычак берди. Ошо мөмө жемиш жеп, кесип жеп, эме кылсын депчи, бычак берди. Жана Юсуфка айтты, булардын алдына чыккын деп. Юсуф алейхиссалам башка бөлмөдө болчу. Бир атайы аларга алдындагы баягындай бир көрсөтүүгө чыгарат го, модага. Андай эмес тугандар. Юсуф алейхиссалам ал кайсы максатта буга чык деген ал эме деле, жакшы эле ниетте. Бул жактагы алар отургузуп койду алдын. Бардыгына бычак карматып койду, мөмө жемиш алдына коюп койду, кесип жеп атышат эле. Анан бул жак бөлмөдөн Юсуфту анан кийин чык деди. Себеп эми Юсуф алейхиссалам алын кулу да. Чыкпай койсо болбойт да. Чык деди. Ал чыккан, качан ошо чык дегенде булардын алдына чыккын деп, анан качан алар аны Юсуфту көрүшкөндө, анын сулуулугуна өтө таң калышты, жана колдорун кесип алышты, жана айтышты: "О Кудай сакта, бул адам эмес эле, бир кереметтүү периште го" деди да. Бул адам эмес деди да. Өздөрүнүн колдорун кесип алганын дагы сезбей унутуп калышты да. Юсуф алейхиссаламдын чырайынан, Юсуф алейхиссаламдын сулуулугунан. Qalat fadalikunna alladhi lumtunni fi ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين deydi. Зулайха айтты: "Мына ушул адам болчу, силер мени ал тууралуу ушактап жемелеген.
сөз кылып аттыңар эле го, өзүңөрдү көрдүк го, эми бул жагы эмне болду депчи. Жана чындыгында мен анын жүрөгүн азгырууну кааладым, бирок ал өзүн сактап калды дейт. Юсуф алейхиссалам эми болочок пайгамбардын баласы, небереси, чөбереси болуп аткан улуу зат. Мынакей фастасама, ал өзүн сактап калды, мынакей ал өзүн сактап калды. Эми эмне деп атат? Жана эгер эми ал буйругумду аткарбаса, дейт, Юсуф буйругумду аткарбаса, анда сөзсүз зынданга салынат, жана кордолгондордон болот деди да. Ошондо ал аялдар дагы айтты, туура айтат. Эми ушундай улуу урматтуу, абройлуу кишинин аялы айтып аткандан кийин, сага жакшылык кылып аткандан кийин, сага тамак аш берип аткандан кийин, жай бергенден кийин, Юсуф, сен Зулайканын айтканын кылып жүр деп, булар да кошулуп калды. Ош сен буну айтканын угуп жүр депчи. Анан Юсуф алейхиссаламга айтып атпайбы, эми дейт Зулайка, мен айтканымды, буйрук бергенимди аткарбаса, анда сөзсүз кайка түрмөгө түшөт деди. Мынакей, анда сөзсүз түрмөгө түшөт. Зынданга салынат, жана кордолгондордон болот. Эми зынданга түшкөн адам албетте эми ал жакта кордук көрөт деген сөзү кетти да. Кала Rabbi, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf aleyhissalam aytты. O Rabbim, zindan manga sүйкүмдүүрөөк. Zindan manga sүйкүмдүүрөөк. Бул аялдар мени чакырып жаткан нерседен. Жана эгер сен менден алардын айла амалдарын четтетпесең, анда мен да аларга мейил боломун, жана надандардан болуп калам деди да Юсуф алейхиссалам. Алла Таалага кайрылып, ушундай арам ишке барып, бунун буйругун аткарып, ушу жаман ишке барып, этегими булуп алгандан көрөк, мен ошо зындан, ошо түрмөгө жатканым мага жакшыраак деди. Эми ошондо дагы Алла Таалага кайрылып атат, я Алла, эгерде сен булардын айла амалдарынан мени бурбай турган болсоң, мен анда буларга дагы Кудайым сактасын деп жаман ишке мейил болуп, жыйынтыгында бир надандардан болуп каламын деп, өзүн Алла субханаху ва таалага алсыздыгын, Алла Таалага муктаждыгын мындай кылып баян кылды. Фастажаба лаху раббуху фасарафа анху кайдахунна иннаху хувас-самиун алим. Ошентип Юсуф алейхиссаламдын Роббиси анын дуасын кабыл кылды, соң андан алардын айла амалдарын четтетти. Албетте ал өзү угуучу, билүүчү. Алла субханаху ва таала билет эле Юсуф алейхиссаламдын тазалыгы кандай экен. Юсуф алейхиссаламдын дуасындагы укту. Анткени Алла субханаху ва таала угуучу. Мына ушинтип анан кийин түрмөнү тандады да. Мындайча айтканда зынданды тандады. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Кийин алар Юсуфтун тазалыгына көптөгөн белгилерди көргөндөн кийин да бир мөөнөткө чейин анын зынданга түшүүсүн макул көрүштү да. Болбосо Юсуф алейхиссалам мындай жаман ишке барган жок. Дагы кайра болгондо дагы барбастан тазалыктарын көргөн чакта дагы эмне кылды? Кой ушу эми түрмөгө барса бара берсин деди да. Бул жерде бир маселе бар туугандар. Юсуф алейхиссалам эми кыйынчылыкты тандап атат да, зынданды тандап атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бизге дайыма хидаят айтылган, силер Алла Тааладан жеңилдикти сурагыла деген. Афият сурагыла деген. Бир жолу Тирмизи шарифте келет, бир киши дуа кылып аткан экен, я Алла, мага сабырдуулук бергин депчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам аны урушту. Сен Алла Тааладан сабырдуулук сурабагын деди. Сабырдуулук сурагандын мааниси, мен башыма бир кыйынчылык берген, сыноо берген, ошого мен сабыр кылайын деген маани болуп калат экен да. Анан көрөк сен Алла Тааладан жеңилдик, афият, сак саламатчылык, эсен амандык сурагандан көрөк. Ошондой сураган эгерде сурай турган болсоң деп, мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ушундай. Албетте адамдын башына кайгы жеткенде жараткан Алла мени сабыр кылуучулардан кылгын десе мейли. Башына кайгы, эми адам баласынын башында жакшылык жамандык бар, дайыма биринин артынан бири эргешип жүрөт. Ошондуктан ошол учурларда сабырдуу болушубуз керек, жана сабыр кылуучулардан деп Алла Тааланы тилешибиз керек. Бирок алдын ала эле, я Алла мага сабыр бер деген андай болбойт экен. Ал жакшы эмес экен.
Алла Тааладан сабырдуулук сурабайлы, Алла Тааладан афият, мындайча айтканда сак саламатчылык, тынчтык, амандык, ушундайларды сураш керек экен. Бул бир сабак. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын авасы Аббас разияллаху анху айтат: Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мага дуа үйрөттү. Не деп? Ава, сиз Алла Тааладан афият сурап туруңуз деп. Бир канча убакыттан кийин да сурадым. Мага бир дуа айтпайсыз билсе, Пайгамбарыбыз дагы айтыптыр: Алла Тааладан дүйнө ахиреттен афиятын сураңыз депчи. Кыскасы айтканда, Алла Тааладан дайыма афият сурап туруш керек. Афият дегенди түшүндүкпү? Демек Алла Таала ушу мени сак койсун, аман койсун, тынчтыкта койсун, жеңилдикте койсун, жакшылыкта койсун дегенди ушун Алла Тааладан сурап турушубуз керек экен да буну. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتعويله إنا نراك من المحسنين. Жана Юсуф алейхиссалам менен бирге 2 жаш жигит зынданга кирди. Юсуф алейхиссаламды зынданга салып койду. Бул менен дагы чогуу 2 жаш жигит кирди. Алардын бирөөсү бир күнү Юсуф алейхиссаламга айтты: Мен түшүмдө өзүмдү шарап сыгып жатканымды көрдүм. Жана башкасы айтты: Мен түшүмдө башымдын үстүнө нан көтөрүп, андан канаттуулар жеп жатканын көрдүм. Бизге мунун жорулуусун айтып бергин. Албетте биз сени жакшы иш кылуучулардан деп көрөбүз дейт. 2 жаш бала түшкөнү ошо бадышанын кызматчылары экен. Бирөөсү чай, суу жасап бере турганы, экинчиси тамак аш жасап бере турганы. Булар ошол кичине кандай эме болуп калган экен, уу кошуп падышага берейин деп атканда, бул кармалып, ошонун бардыгы тергөө ишинде болгондуктан, кой булар киргизип такталганга чейин зынданга салгыла деп чечим чыгарган экен да. Падышаны мындайча айтканда, кухняда, столовойда, ашканада иштеген 2 жаш жигит, бирөөсү суу берип турган, экинчиси тамак аш берип турган, ошо экөө тең, ошол айтылат риваяттарда келет, ушу уу кошуп бере тургандардан билинип калгандыктан Юсуф алейхиссалам менен чогуу киргизип жүргөн. Юсуф алейхиссаламдын мына жерде айтып чыкканы булар: Инна нарака минал мухсинин, сизди биз жакшы ихсан кылуучулардан деп көрөбүз дегени, Юсуф пайгамбар түрмөгө киргенде дагы ал абалдарын сурап, ошол жердеги ким эмне менен түшүп калганын көңүлдөрүн көтөрүп, ооруп калгандарын зияратын кылып, өзү дагы намаз, дуага бекем болуп, ибадаттарда такай, ушундай жакшы иштерди бири-бирине көрсөтүп, ар биринин көңүлүн ачып, ар биринин суроолоруна жооп берип тургандыктан, булар ушу 2 жаш түрмөгө, зынданга түшүп калган бирге, булар сурап атат да, айтып атат: "Не деп атат? Ушу 2 сурообузга жооп берип койсоңуз?" Экөөбүз ушундай түш көрөт. Анткени Юсуф пайгамбар түш жоруйт эле да. Түш жоруу илимин Алла Таала Юсуф пайгамбарга берген эле. Ким кандай түш көрсө, ошонун түштөрүн укмуш ушундай кылып жооп берет эле Алла Тааланын тарабынан да. Ошон үчүн бул экөө ушу түштөрүн сурап атат. Биринчиси айтып атат: "Не деп атат? Мен түшүмдө өзүмдү шарап сыгып жатканымды көрдүм" дейт. Шарап деп. Жүзүмдүн мына немесинен эме болот да, сок кылып, шарап кылып. Экинчиси болсо эмне деп атат? Түшүмдө башымдын үстүнө нан көтөрүп, андан канаттуулар келип жеп жатканын көрдүм дейт да. Бул кандай жорулат, айтып бериң деп. Буны айткандан кийин: "Кала ла я'тикума та'амун турзaqanihi illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla ya'tikuma dalikuma mimma 'allamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun." Юсуф алейхиссалам айтты: "Силерге бериле турган тамак келерден мурда эле мунун жорулуусун айтып беремин. Бул мен Роббим мага үйрөткөн нерселердин бир бөлүгү, бирок мындан мурда менин бир сөзүмдү уккула. Акыйкатта мен ушундай коомдун динин таштадым. Алар Аллага ыйман келтиришпейт жана ахиретти таанышпайт." Мындай да, Юсуф алейхиссаламдан сурады: "Түшүбүздү жооп бериңиз." Тамак келишкенде тамактан мурда мени жооп берем деди. Бирок биринчи силерге бир сөз айтып коеюн деп Юсуф алейхиссалам ошол жерде дааватын баштады.
ошол жерде биринчи эң негизги силерге кере турган түштөн мурда, түштүн жорулусунан мурда ыйман силерге керек деп, ыймандын дааватын Юсуф алейхиссалам буларга эң биринчи ушуну айта баштады. Эмне деди? Инни таракту миллата кавмин ла юъминуна биллах. Алла Таалага ыйман келтирбеген бир коомду мен таштап келдим дейт. Сырттачы. Алар ушу Аллага ыйман келтирбейт. Ва хум бил ахирати хум кафирун. Алар ахиретке болсо, ахиретте жашоо бар тугандар, ошону таан алып ага ишенбейт дейт. Ага ыйман келтиришпейт, ахиретти таанышат булар деди. واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Жана мен ата бабаларым Ибрахим, Исхак жана Якубтун динине ээрчидим. Якуб ким? Атасы. Исхак ким? Чоң атасы. Ибрахим чоң атасы. Ошолордун динине ээрчидим дейт. Бизге ылайык эмес Аллахга бир нерсени шерик кылуубуз. Ширк келтирүү бизге ылайык эмес деди. Биз андай кылбашыбыз керек деди. Тиги 2 жашка кандай даават берип атат караңыз. Кандай кыл даават берип атат. Бул таухиддин ишеними. Алланын айкөлдүүлүгүнөн бизге жана адамдарга болгон, бирок адамдардын көпчүлүгү шүгүр кылышпайт. Мындайча айтканда, ыйманды тандабайт. Алла Таалам жаратып койгондон кийин шүгүр кылып, ыймандуулукту тандаса, таухид Алла Тааланын жалгыздыгын тандаса, анда жакшы болмок эле деп, буларга мынандай кылып туруп дааватын баштады. Юсуф алейхиссалам буларга дааватын баштады. Демек түш жоруудан мурда андан дагы маанилүү нерсесин биринчи айтып калайын, биринчи айтып коеюн деп аларга ыйманга чакырып, алардын ишенимин оңдоп, түбөлүктүү ахиретине күйгөн киши катары, пайгамбар катары мынакей түрмөдө дагы ошол жерде өзүнүн эң алгачкы мойнундагы максаттын ошол ишин баштады туугандар. Ал кайсы? Бардык пайгамбарлар Алланын бирдигине чакырган, Алла Таалага эч бир нерседе шерик кылбагыла, кошпогула деп, анын жол жобосу менен ахиретке чакырганы, ата бабаларым бардыгы пайгамбар болгон, булар деп. Эмне үчүн ата бабаларын айтат? Бул дагы мындай болуп атат да, караңызчы. Даават берерден мурда биз ширк келтирбешибиз керек деп атат. Андан мурда واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. Аларда билет эле. Демек сыймыктана турган адам баласы, машалла, мен ата бабаларым, ата тегим мындай адамдар деп айтып тааныштыруу дагы дааваттын бир эрежесинен экен да. Жөндөн эле эмес. Андан мурда эмне деделе? Булар мухсинин деп билделе. Демек даават кылардан мурда биринчи жүрөгүн алыш керек экен, кызмат кылыш керек экен. Анан жүрөгүн алып кызмат кылгандан кийин сага мейли болуп, сени жактырып калгандан кийин эми анан даават берсең, бул таасирлүү болот экен. Мына Юсуф алейхиссалам бул пайгамбар бу дүйнөгө келди Алла Тааланын жалгыздыгына чакырыш үчүн, бирок ошонун эрежелерин, жол жоболору мына жакта маселелери чыгып атат. Демек ооруган адамды биз зиярат кылсак, бирөөсүнө кызмат кылсак, бирөөсүнүн көңүлүн көтөрсөк, бирөөсүнүн курсанчыгын бөлүшсөк, бирөөсүнүн кайгысын бөлүшсөк, бирөөгө биздин пайдабыз тийсе, жүрөгүнөн орун алабыз да. Андан кийин биздин сөзүбүз өтүмдүү болот да. Ушундай кылып, мынакей Юсуф алейхиссалам кандай деген ата бабаларындагы айтып, нисбатан айтып, мына деп өзүн тааныштырып, мен кимдин балдарымын, кимдин аркасынан ээрчигем, анан дааватын баштады. Дагы жана эмне деп атат? Далика мин фадлиллахи алейна, бул Алла Тааланын айкөлдүүлүгү бизге болгон. Ва алан-нас, адамдарга, бирок валакин актаран-нас ла яшкурун. Көпчүлүк адамдар шүгүр кылбайт, көпчүлүк адамдар шүгүр кылбайт. Мынакей. Демек бир алым дуа кылган экен. Я Алла, азчылыктан кылгын мени депчи. Куранда көпчүлүк болгон жери, көпчүлүк адамдар шүгүрсүз, көпчүлүк адам ыймансыз, көпчүлүк адам дозокко кирет. Шүгүр кылгандар өтө аз, ыйман келтиргендер аз, бейишке кире тургандар аз. Ошон үчүн дуа кылат экен. Я Алла, аздын катарында кошкун мени деп. Кимдин катарында? Азыракта. Мисалы азыр эле караңыз, 7 миллиард адам бар. 7 миллиард. Ошонун канчасы мусулман? Ыйманы бар. 1,5 миллиардга жетпейт. Калганычы? Ыйман жок да. Мына кетигандар. Ушуну айткандан кийин анан эми түшүңөрдү жооп берди. Жок, дагы айтты. Я сахиби ас-сijn, арбабу мутафарриқуна хайрун амиллахил вахидил қаххар.
O менин зындандаш эки шеригим dedi. Зындандаş эки шеригим. Эмне ар кайсы түрдүү түмөн кудайлар жакшыбы же жалгыз каардуу Аллахбы dedi. Алар бутпарастка сыйынган, сөлөкөттөр жасап алган, мына кудай деп канча деген кудайлардын баарын коюп алган. Ошолорго сыйынат эле Юсуп пайгамбар айтып атат: мына өзүңөр колуңар менен коюп ат коюп алган бул кудай эмес. Айтканыңарга жооп бербей турган, сүйлөй албай турган, кажетиңи бүтүрө албай турган, өзүңөр жасап атыңар булар. Ушуну айтып атат. О менин зындандаш эки шеригим, эмне ар кайсы түрдүү түмөн кудайлар жакшыбы же жалгыз каардуу Аллахбы дейт буларга. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Силер андан Алладан башкага ибадат кылганыңар болгону силер ата бабаларыңар атап койгон бир канча аттар. Алла алар тууралуу эч кандай далил түшүргөн эмес. Өкүм чыгаруу Аллага гана таандык. Ал өзүнө гана ибадат кылууңарга буйрат. Мына ушул туура дин. Бирок адамдардын көпчүлүгү муну билишпейт дейт. Мына агайын мусулман бир туугандар ушундай кылып туруп Юсуф алейхиссалам өзүнүн коомуна түрмөдөгү жаткан зындандаштарына түш жоруудан мурда аларга ушундай туура нерсе, маанилүү нерсе, керектүү нерсени биринчи ушуну айтып коеюн, анан кийин түшүн жоорусаң жооруп берейин деп мына Юсуф алейхиссалам ушундай кылды. Демек түшү кандай жоорулат? Кудайым буйрса кийинки сабакта иншалла. Сурулар да көйүп кетти да. Буйрса. Аят-али Курсини намаз бүткөндө окулабы же фарыздан кийин окулабы дейт. Экөөнү тең окуп боло берет. Фарыз намаздан кийин кээ бир риваят хадистерде келет, фарыз намаздан кийин аят-али Курси окуу боюнча. Кээ бир риваяттарда намаздан кийин деп койгон, намазды толук бүткөндөн кийин. Эч нерсе болбойт, кайсынысына окусаңыз дагы, бирок бир хадис бар туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кимде ким намаздан кийин аят-али Курси окуп жүрсө, ага бейишке кирүүгө өлүм гана тоскоолдук кылат деген. Өлүм менен мешетет турат экен да, бейишке кирүүсүнөчү. Өлүм болсо сразу эле бейишке кирип кетет дейт. Ким үчүн? Бардык адам үчүн эмес. Ким намаздан кийин аят-али Курси окуп жүрсө, мына. Эң улуу аят аят-али Курси. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткан, эң улуу аят аят-али Курси. Анткени бул жерде бардыгы таухидтик айтылат. Алланын жалгыздыгы боюнча айтылат да. Куранда бул Бакара сүрөсүндө аят-али Курси деп себептен Курси деген сөз бар. Васи'a курсиюхус самавати вал ард. Алла тааланын Курси деген махлугу 7 жер, 7 асманды өзүнө камтып алат, курчап алат деген сөз бар. Ошондуктан аят-али Курси деп коет. Курсинин сөздүк мааниси отургуч. Бирок Алла таала Куранда айтып атканы, ал кандай экен Алла өзү билет. Ошон үчүн аят-али Курси деп коет буну. Жатаарда окуп жүрүшүбүз керек. Жатаарда окуп жүрүшүбүз керек. Ушундай деп хадистерде, риваяттарда келет. Ким эгерде талаада болуп калсаңыз, кербенде тияк-бияк окуп туруп, чызып койсоңуз болду. Ага бир дагы сизге зыян жеткире турган жаныбар ошо сызыктан кире албайт дейт сизге. Аят-али Курси окуган адам өзүнө ушундай сактык болот. Алла субханаху ва таалага коргон кылып коет, жин шайтандан сактана турган. Ошон үчүн бул аят-али Курсини дайыма окуп, жана балдарга дагы окуп дем салып, балдарга дагы үйрөтүп коюш керек. Футбол ойносо болобу? Футболисттердин тапкан акчасы адалбы дейт. Футбол ойносо болот. Денени мындай ден соолукту чыңдоо максатында. Бирок бир нерсени эске алыш керек туугандар. Намаз убактысы каза болбосун. Намаз каза болбосун. Намаз каза болсо анда болбой калат бул оюнда. Мейлиби? Дин соолукту чыңдоо үчүн пайгамбарыбыз айткан күчтүү мусулман алсыз мусулманга караганда жакшыраак деп.
демек өзүнүн убактысы менен да, бирок баягындай азартка кирип акча сайып бияктардан ал эми болбойт. Эгерде футболист бир жерге оюнчу болуп, ага ошол акча төлөп бере турган болсо, контракт негизинде бул кызмат, бул оюн, бул ошол командасын алдыга чыгарып атат, жана башка акысы адал алса болот. А бирок баягындай мелдеш учурунда үчүнчү тарапта сайса го мейли. Биринчи ким утса ошо командага мынча сом деп. Бирок эки тараптан сайса болбой калат. Куптан намазынан кийин эле тахажжуд окуса болобу дейт. Өзү тахажжудду бир уктап туруп, түндүн 3/1 бөлүгү калганда турган эң жакшы убакыт ошол. Бүгүнкү күндө мынакей 5-6лардагы тахажжуддун убактысы ушул. Эң жакшы убакыт ушул. 5-6ларда. Бирок бир адам кеч келип калды, саат сапарда 1-де, 2-де, азыр эми уктап кайра турса тура албайт. Макулбу? Же куптандан кийин эле эгерде кайра тура албай калса, кичине ооруп калса, чарчап калса, жана сапарда, анда куптандан кийин окуп кое берсе, иншалла үмүт тахажжуд окуганын себебине кете берет. Бул эле эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кечки амалдардын казаларын түшкө чейинкисин аткарып коет эле. Мисалы, эгерде тахажжуд намаз окуй албай калган болсоңуз, же зикириңиз, же Кураныңыз калып кетсе, тургандан кийин багымдат окудуңуз, бирок ошо кечки амалдарды түшкө чейин аткарып койсоңуз дагы ошодон эсептелип кете берет да. Түшкө чейин. Асырда азан менен кооматтын ортосунда нафил намаз окуса болот. Риваяттарда келет, 4 рекет нафил намаз бар. Ким ошону окуса, Алланын өзгөчө мээримдүүлүгү, рахматы жүздөнөт деген жери дагы бар. Москвада чочконун колбасасынан пицца жасайбыз. Биздин маяна адал болобу? Жана күнөкөр болбойбузбу? Жок. Чочконун колбасасынан бул адал эмес туугандар. Арам болуп калат, маяна дагы адал болбойт. Мен намаз окуп, же теспе тартып жатканда жүзүмдү, башымда мурдумдун учу кычышып, кыбыраган бир нерседе пайда болот. Ал эмнеден дейт. Буну билбедим мен эмнеден экенин. Бирок неме кылып, бул айтат да, намаз окуп же теспе тартып жатканда деп. Кеден кычышып калышым го дейм, андай эч нерседи билемес го дейм. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баянын этеккир келген кезде окуса болот. Этеккир келген кезде Кур'ан окуса болбойт, Кур'ан кармаса болбойт. А башка китептерди окуй берсеңиз боло берет. Албетте адеп. Дини китептерди бир эмне деп коет? Материал менен кармап, ачып окуса жакшы да. Материал менен. Этеккир келген учурда айтатам. Даратсыз эмес, ошо дарат менен болгон, бул адепке кирет, мустахапка кирет, жакшы. Атак окуса боло берет. Менин аялым сөзүмдү укпайт, 3 күнгө дааватка да көнбөйт, таалимге да барбайт, сөгүнөт, сенсирешет, ажырашайын десем кызым бар дейт. Дуа кылың, Алла инсап берсин. Аял кишини сөгүнгөн өтө жаман нерсе. Айтат го мына уяттын эркекте болуусу жакшы, аялда болуусу жакшыраак да. Аял киши уят өзү жакшы нерсе. Бир эркекте болгону жакшы, бирок аялда болгону жакшыраак. Аялдын сөгүнгөнү жаман. Демек эркек сөгүнсө жаман, аял сөгүнсө андан да жаманыраак. Тооба кылды. Ошончо эми буга эмне кылыш керек? Сиз хажат намаз окуңуз, үйдө таалим өткөзө бериңиз, үйдө кызмат кылган чакырын даават бере бериңиз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүз. Кээ бир аялдарда, ушундай учур болуп калат, аялдардан таасирленет. Ошон үчүн жакшы мыкты даават берген аял болсо, мына институтта мугалим болуп иштейчи, башкаларда, ошолорду алып келип тааныш аркылуу акын даават бердитсе болот да. Үмүтсүз болбош керек. Кош бойлуу айымдарга кандай мамиле кылуу керек? Кылуу туурасында кеңири айтып берүүңүздү суранам дейт. Эми кош бойлуу болгондон кийин биринчиден сиздин урпагыңызды уланткан аял заты да, ошон үчүн бул сиздин балаңыз. Сиздин белиңизден чыккан уул болсун, кыз болсун, сиздин балаңыз, бул перзент сиздики. Ошон үчүн ага жакшы караш керек. Даже биз мисалы кууттарда койлорду, уйларды, жылкыларды кандай карайбыз? Бул адам го. Аны болгондо дагы сиздин урпагыңызды уланта турган болгондон кийин жардам бериш керек.
кызматына, тиягына, бул жагына, мисалы ысык суу, муздак суу, көчөдө, тияк бияктарда Кудайым берсе, ар бирине сооп аласыз. Кош бойлуу болбогон чакта да жардам берип жүрсөңүз сооп ала бересиз. Биз ушуну унутуп калабыз да көбүнчө ошон үчүн сооптордон кургалып жүрөбүз да. Атак болбосо Кудай кааласа келинчеңизге жардам берип жүрсөңүз, көңүлүн да каласыз, сообун да каласыз, Алланын ыраазычылыгын да каласыз. Үй бүлө бекен болот. Мен мектеп окуучусумун. Кээ бир учурда сабак менен намаз бир убакта болуп калат. Эгер сабак өтө зарыл болуп калса, эмне кылсам болот? Эми мектеп окуучусу болсоңуз только пешим намазы болушу мүмкүн, пешим намазынын убактысы кенен эле. Бүгүнкү күндө саат 1-ден 4-кө чейин жөн эле. Ошол учурларда эми перемена болот. Эми канча болгону жакта да окуйм деген адамга Алла Таалам жол ачып бере берет. Ушунчалык узак мисалы пешим намаз 10 рекет успет этпей калса дагы сабактар ушундай күчөйүп кайра перемена ушун тияк болбоду дегенде фарыздын аткарып окуп алыш керек. Фарыздын каза кылып алыш керек. Кийин сүннөтүн анан мейли. Аны Кудай кааласа үйгө барганда кайталап окуп коебу? Же болбосо анча-мынча калып кеткен болсо кечиримдүү эми ушундай мезгилдерде, учурларда. Жөндөн жөн болбойт. Мен намаздарымды убагында окуй албай калып каза кылдым. Кайсы намаздарды жана кайсы убакта каза кылганымда эсимен чыгып кетти. Кудайым өзү кечирсин. Кандай ыкмада толуктасам болот? Эсимен чыгып кеткен каза намаздарымды. Мындай туугандар. Бүгүнкү күндө алхамдулилlah Алла Таалага шүгүрлөр болсун. Мына биз ушундай доордо заманда жашап атабыз. Азанды угуп, мечиттерибиз жылуу. Мындай мечиттерди биз ата бабаларыбыз түшүндө көргөн эмес да. Өңүндө эмес, түшүндө көргөн эмес мындайларды. Биз буга канча шүгүрчүлүк кылсак дагы аздык кылат. Азандарды укпай өтүп кетти. Канча адам жаназасы окулбай көмүлүп кетти. Мындай өткөн убакыт азыр бизге Алла Таалам берди. Ушул Алла Таалам бергенин кадырлап, баалап, сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн мисалы эми карап туруп, азыр мисалы намаздардын казасын окуу маселеси болжолду аласыз. Болжолду. Мисалы качан балагатка толгонсуз эстеп көрүңүз. 12 жашпы, 13 14пү. Мисалы качан? Эгерде ток аныгын билбесеңиз, болжолду алып кое бериңиз. Ашыкча намаз окулуп калса, сизге кыямат күнү эмне үчүн ашыкча окудуң деп урушпайт. Кудай кааласа соонун эле ала бересиз. Жетпей калса, эмне үчүн жетпей калды деп суроо бар. Макул, ошон үчүн шариятыбызда дагы ошо болжолдусун амал кыла бересиз. Точно аныгын билбейсизби? Кычалат болбоңуз. Мисалы канча? 10 жылбы, 20 жылбы? Алса болот да, эч кандай проблема жок. Кичине көбүрөөк алып кое бериңиз да, окуй бериңиз буюрса. Аны ашыкчасы бир саждада ашыкча кылбайт, Кудай кааласа. Кээ бир риваяттарда истихара намазы 7 жолуга чейин окуса болот деп айтты эле Раматылык Чубагажы акебиз. 7 жолдан ашык окуса болот деген хадистер барбы? Эгер аткара турган ишине күмөн санап жаткан учурда. Истихарада сан айтылбайт туугандар. Канчалык окусаңыз окуй бериңиз. Бир дагы 1 2 3 4 5 6 7 10 деген сан жок. Истихара намазды макру убактан башка качан убактасы эле окуй берсеңиз боло берет. Макулбу? Анан кийин эгерде истихара намаз окуганга да мүмкүнчүлүк болбой, шашылыш арада ушул чечиш керек болуп калганда, Аллахумма хирли вахтарли деген дуа бар. Аллахумма хирли вахтарли деген бул да ушу истихаранын дуасы. Алла Тааладан, я Алла, өзүң тандап бер, өзүң мага жактыр деген дуа. Ушу эки иш бар, өзүң мага тандап бер, өзүң мага жактыр, кайсынысын кылайын. Бул кыска убакытта айтыла турган дуа. Истихаранын өзүнүн дуасы 2 рекет намаз окуп алып, анан кийин дуа кылабыз. Мени күйөөм менен жашоом жакшы, карындаштары келип тура эмес сөздөрүнө урушуп кетебиз. Кандай кылсам болот? Жок, бардыгы өзүбүздөн эле туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хутбаларынан бир сөз айтканда, биз ошого амал кылсак баарыбыз оңолот элек. Ошого амалыбыздын алсыздыгынан же амал кылбаганыбыздан бүгүнкү күндө башыбызда проблемалар көп. Ал кайсы? Пайгамбарыбыз айткан: "Ман аслаха ма байнаху ва байналлах, аслаха Аллаху байнаху ва байнан нас." Ким өзү менен
Алланын ортосунда мамилени оңдосо, Алла ошол адам менен адамдардын ортосундагы мамилени оңдоп коет дейт. Мейли кайнене болобу, кайынсиңди карындашы болобу, айырмасы жок. Демек, маселе менде. Мен өзүмдүн мамилемди Алла менен оңдогон эмесмин. Ошон үчүн мен бүгүн апам менен, атам менен, аялым менен, достор менен, бала чака менен, ким менен болсо мамилем эмнеден бузулуп атат? Жогору жак менен мамилем жакшы эмес. Эгерде жогору жак менен мамилем жакшы боло турган болсо, анда бул жакмын. Азыр айтышат го, жогору жак менен кандай экен мамилеси? Бизде жогору жак дегенде мына ак үйдү түшүнөт окшойт. Негизи жогору жак деген тууган мамилени Алла менен оңдош керек. Мынага биз көңүл бурбай атабыз. Баарыбыздын аксаганыбыз, кемчилигибиз ушул жерде болуп атат. Пайгамбарыбыз айтып койду буну. Ким өзү менен Алланын ортосунда мамилени оңдосо, Алла ал менен адамдардын ортосунда мамилени оңдоп коет. Анда күйөөм, жашоом, карындашым бардык проблема ушунун ичинде. Менин келиним жакында 8 уул төрөгөн. Ошонун бирөөсү алхамдулилла Аллахымдын амири менен мусулман төрөлүптүр. Мен 60га чыгып, мындайды биринчи угушум. Кур'ан китепте жазылганбы, кийин сүннөткө отургузбай эле койсо болобу дейт. Мындай болуп калат туугандар, мындай кездешип турат. Сүннөт менен төрөлүп калат, мындай көп эле болуп калат. Аны кайра сүннөткө отургузганын кажети жок. Бул Алла Таалам жеңилдик бериптир. Алла Таалам жеңилдигин кабыл кылыш керек. Менин ата энем ажырашып кетишкен, 3 иним атамда калган. Мен менен бир иним апабыз менен кеткенбиз. Апам инилеринин алдында күнөөлүүбү, 7 жаштан кийин балдарды ата багыш керекпи? Аллаху акбар. Эми тагдырга там бериш керек. Ата эне ажырашып, бир топ балдар атада, бирөөсү энеде. Экөөңөрдө эми балдардын мойнунда милдет туган. Атага дагы, энеге дагы жакшы мамиле кылыш керек. Эми ортосунда кандай келишпестик болуп калды? Балдардын акысы жок, алардын келишпестигине аралашып, бирөөнү актап, бирөөнү жамандаганга. Экөөнү тең жакшы мамиле кылыш керек. Кызмат кылыш керек, дуа кылыш керек. Эгерде элдеш алса, өтө жакшы. Болбосо, дайыма жакшы сөздөрүн бири-бирине айтып барыш керек. Жаман сөз айтса дагы бири-бирине ташыбаш керек. Ушундай моменттерде буну жакшы таразалап баалаш керек туугандар. Бул керек нерсе да. Эми шарият боюнча бала болсун, кыз болсун, бойго жетилип чоңоюп калгандан кийин бул атаныкы болот. Ата буну багыш керек. Ошон үчүн бизде шарият бул жата мыйзамда дагы алимент деп коет го, төлөй турган. Алимент жетишсиз бирок. Кийим кечеси, тарбиясы, тамак ашы бардыгы атасынын мойнунда болот туугандар. Өч алса болобу дейт. Өч алса болобу деп. Туура эле суроо. Өч алуу мисалы эми адилеттүүлүк. Кулак кескенге кулак кесип, мурун кескенге мурун, тиш сындырганга тиш сындырган. Шариятыбызда ошон үчүн бирөөнү бирөө өлтүргөн болсо, атайлап. Шариаттын өкүмү кысас. Кысас деген кысас өч алуу деген сөз. Аны өлтүргөнгө буйрулат. Валакум фил кысас хаят я улил албаб деген аят бар. Эй акылдуулар, акыл ээлери, акылы барлар, силерге айтып атабыз. Акылы барларга айтып атабыз. Айвандарга эмес, акылы барларга айтып атабыз. Улил албаб. Эмне деп? Өч алууда силерге жашоо бар. Эшмат Ташматты өлтүрүп койду. Ташмат өлдү. Эшмат тирүү. Эми ошол Эшматты өлтүрүү ушунун аты кысас өч алуу деп айтылат. Ошону өлтүрсөңөр силерге жашоо бар дейт, Адам өлтүргөндө бизге жашоо болобу? Башка адамдардын жашоосу болот. Бирөөнү өлтүрдүбү? Элдин алдын алып чыгып туруп. Ушул өлтүргөн пананча түгүнчө мойнуна алды, далилдеп берилди бардыгына. Деп туруш элдин алдында ошону өлтүрүп кое турган болсо, билесиңби? Бардык бул жакта миллион адамдын жашоосу тынч калат да. Ким ушундай кадам таштаса, адам өлтүргөнгө кол салса, анда
анын жазасы мына көрүп алгыла десе, адам көзү менен көргөндө ал ишке барбайт. Болсо билесизби, бизде бир күндө канча деген өлүм? Эсеби жок бизде. Биздеги мына айтканда умышленное убийство деп коет. Атайлап өлтүргөндөр. Ката өлтүрүп алгандар, билбей өлтүрүп алгандар бөлөк. Түшүндүңүзбү? Мондай карады эле, теке, ат деле мына жакта текеге тийбей эле бирөөгө бир тийип өлтүрүп алды. Ойбой, буягы эмне болду? 100 күнүн төлөшүң керек. Канча? 100 күнүн. Байкабай калды. Кечинде кара мындай болуп атты эле, жамгыр жаап аткан, мына бир кой окшойт, мындай өтсө та адамды сүзүп алды. Бул бөлөк нерсе. Бирок жазып койгон 60тан каты айдаба деп. 80 менен барып адамды өлтүрдү. Бул атайлап өлтүргөнгө кирет бул. Демек тугандар, атайлап өлтүрүү, ката менен өлтүрүү айырмасы бар шариятта. Мына жерде өч алуу болобу деген бул жөнөкөй сөз эмес бул. Жөнөкөй сөз эмес, шариятыбызда бар да бул. Куранда бар да, Куранда айтып атпайбы? Валакум фил кисаси хаят я улил албаб. Өч алууда жашоо бар деп атат, жашоо бар деп атат. Бул Алланын мыйзамы. Канча адам өлтүрөт, түрмөгө барат, чыгат дагы өлтүрөт, дагы ничего себе. Адамдарды өлтүрө бере турган ошон үчүн жаралган бекен. Адамдын каны баасыз да, адамдын жаны баасыз, адамдын баны 100 эмес тугандар. Адамдын өзүнүн баасы ааламга бааланбайт. Ааламда бүткүл дүйнөнүн байлыгына да адам баласынын өмүрүнө тете эмес, билип койгула. Бүткүл дүйнөнүн миллиардын, бүткүл дүйнөнүн алтынын бардыгын топтоп, адам баласынын өмүрүнө тете эмес. Бир Алла Таала ушундай кылып эми болуп калбасын деп, орточо шариятыбызга берип койгон 100 күнүн төлөй тургандай кылыпчы. Так мисалы өч алуу, мына бул нерсе шариятыбызда бар. Бирок кандай? Эшмат Ташматты өлтүрдү эле, Ташматтын иниси же атасы же баласы барып Эшматты өлтүрсө, андай болбойт. Түшүнөсүзбү? Анда өлүм күчөйүп кетет. Эшматтын туугандары Ташматтын туугандарын өлтүрөт. Ташматтыкын буну анан эмне кылыш керек? Бийлик анын өчүн алып берет. Ким алып берет? Силер сабыр кылыңла, унчукпа, бияка турула. Вообще аралашпагыла. Эшмат Ташматты өлтүрдү. Мына силердин жүрөгүңөрдө күйүк барбы? Эшматты биз өзүбүз өлтүрүп, ошо күйүңөрдү муздатабыз. Түшүнүктүүбү дейт. Болду. Атайы өкмөттүн, бийликтин тарабынан жаллат, баш кесерлер бар. Адамдын ортосуна коюп берип койбойт. Сен өч ала бер, сен өч ала бер. Анда тополоң болуп, кан төгүү токтобойт да. Динибиздин максаты кандай? Кан төгүүнү токтотуу. Кан төгүүнү токтотуу, ислам диндин максаты кан төгүүнү токтотуу. Анын жолу бир жолу мынандай экен. Түшүндүңүздөрбү? Тишке пломба койдурса болот. Тишке пломба койдурса болот. Менин көзүмө ак аял көрүндү кечинде эшке чыксам. Итке тамак бергени дейт. Ак кийинген аял экен. Бир колунда шуру, бир колунда баштык экен. Мен коркуп үйгө кирип кеттим. Эчтеке эмес, кээде көрүнүп калат. Ошол учурларда адам өзүнө дем салып коюш керек. Дем салып жүрүш керек. Кээде көрүнүп, кээде кетип калат. Кээде элестер болуп калат, коркконго кош көрүнөт деп коет, андай деле болуп калат. Эчтекеси жок деле ушундай көрүнгөндөй эле болуп кетет. Кээде чындап эле азмаз жимпиндер көрүнүп калат. Эчтеке эмес ал. Адам өзүнө пайгамбардын сүннөтүндө дуаларга бекем боло берсин, кыжалат болбосун. Кыз баланын атадан алчу мурасы барбы шариятта? Бар. Биз 3 кызбыз. Апам бизди жалгыз 15 жыл өзү морально материально камсыз кылган. Учурда үйүбүз жок. Атамдан 15 жыл бизди кароого милдеттүү элеңиз, бирок карабадыңыз. 15 жылдык карызыңызды бизге үй алып берүү жолу менен кутулуңуз десек, шарият чечимине туурабы дейт. Жок, мурас деген мындай. Бул мындай эми айтып жардам бериңиз десе болот эми. Кутулуңуз, мындай кылыңыз деп милдет кылганга акысы жок булардын. Мурас деп адам өлгөндөн кийин бөлүнө турган мал мүлктү айтат. Адам өлөт, өлгөндөн кийин таштап кеткен мал мүлкүнөн ошондон бөлүнөт. Мисалы, азыр айтып аткан мына кыздар айтып атат, атасы Кудай сактасын өмүрлүү болсун, мисал айтсак өлүп кала турган болсо, анын мал мүлкүнөн кыздары алат. Аялы болсо аялына да калат, аял да калат.
эгерде ал ажырашып кетпесе, талагын бербесе. Түшүндүңүздөрбү? Кыздары болсо любом случайда алат. Андан кийин кыздары бар кезинде бир туугандары ала албайт. Şu өлгөн кишинин ата энеси болсо, алар да мураска шерик. Эгерде кыздар балдары болбосо, анда бир туугандардын кезеги келет. Бул мурас илими терең илим. Эгерде бирөө өтсө, сөзсүз ушу шариятта көрсөткөн мурастын үлүшүнө жараша бөлүштүрүп бериш керек туугандар. Намаз окуганда оюн бөлүнө берет. Ар кайсы ойго эмне кылсам болот. Бул бардыгы ошо шайтандан. Ошон үчүн намаз окуганда өткөндө дагы айттык эле. Бир аз эле убакыт, мейли бир жарым минутабы, 1 минутабы кичине намаз окуудан мурда өлүмдү эстеп кой. Мүмкүн ушул коштошуу намазыдыр. Пайгамбарыбыз айткан, окуганда коштошуу намазы окугула дейт. Жашоомдогу акыркы азыр куптан окусак буюрса, мүмкүн багымдатка чейин биз барбызбы, жокпузбу Кудай билет. Ким гана болбойлу, жашпызбы, байбызбы, бийбизби, ден соолугубуз жакшыбы, аны карап отурбайт Алла Таала. Эми көбүнчө себеп адам ооруп калганда карылыктан болот. Бирок Алла Тааланын алдында жөндө эле чакыра берсе кете бересиң. Ошон үчүн акыркы намазым дегендей кылып окусак, Кудай кааласа ой тияк бияка кетпей жакшы болот. Алланы эстеп, эмнени окуп атканды ошого маанисине ой жүргүзсөк, дагы күчтүүрөөк болот. Оюбуз тияк бияка анча чачырабайт. Күйөөм бирөө менен жүрүп алып, зына, 2 кызды болду, эмне кылам? Дайыма ал келинге ыйман тилеп, ал башкага жолугуп бактылуу болушун дуа кылам. Кызганыч деген жаман экен. Айша разияллаху анха да кызганган хадисти угуп, күйөөм менден башка эч кимди мастурат кылбасын деп дуа кылам. Туура элеби дейт. Эми мындай. Биринчиден зына эгерде никесиз болгон болсо, бул өтө чоң күнөө кылган болот. Өтө чоң күнөө бул. Зына өтө чоң күнөө. Буга тооба кылыш керек. Балдар валаду зына, зынадан туулган бала деп эсептелип калат. Эгерде ал нике менен кыйган болсо, анда бул эми канча 2 аялдуу болуп калат дагы, анда шариаттын талабы бар. Адилеттүүлүк деген. Өтө катуу адилеттүүлүк. Нан, кийим кече, тамак аш, турак жай, төшөк маселесинде бардыгында адилеттүү болуш керек. Адилеттүү болбосо кыямат күнү адамдын денесинде эти жок. Эти жок, сөөк, тери менен келгенди көргөнсүзбү кандай болот? Кандай коркунучтуу. Элестетип көрсөңүз, адамдын денесинде эт жок деп коюңуз. Скелет, териси менен басып келсе кандай болот? Ошондой болуп келет деген да. Ошондой болуп келет деген. Бул тамаша эмес да. Ошон үчүн шариаттын эгерде талабы уруксат берген болсо, 2, 3, 4көчү жөн эле уруксат берип койгон жок. Шариаттын талаптары менен уруксат берилген. Талаптын эң биринчиси адилеттүүлүк болот. Ошого ойлон, адилеттүүлүк кыла алсаң, мейли, кадам ташта. Жокпу, унчукпай эле Алла айтат, анда унчукпай бирөө менен жаша дейт. Эми азмажыда Айша энебиздин да эми өздөрүндө күндөштөрүндө болгон, кызганыштар болгон. Бул адамдын табигый нерселери бул, табигый нерселери. Коёндун этин жесе болобу дейт. Коён адал. Ар ким ар нерсени айтат, бу айызы келет экен да барасын жеп коет экен башка деп, кандай болбосун, коёндун этин жесе адал боло берет. Жин кирген адам өзүдөгү динди кандай жол менен чыгарса, өзүндөгү жинди кандай жол менен чыгарса болот. Менин кызым медреседе окуйт, жин кирген экен, молдого окутуп чыгарганбыз. Өткөн жылы жиңнирээк жолу барбы дейт. Тугандарымдай, жин деген дагы бар нерсе. Жин деген бул жок нерсе эмес, бул бар нерсе. Булар дагы ибадат үчүн жаралган. Булар оттон жаралган, инсан топурактан жаралган. Булардын тоң моюну көбүрөөк да. Тоң моюну көбүрөөк. Ошон үчүн иншалла алардан сактанганга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарабынан атайы дуалар бар, ошо дуаларды бекем болуш керек. Кур'анда 114 сүрө бар, ошол бир сүрөнүн аты Суратул Джин, жиндер тууралуу сүрө бар. Пайгамбарыбызга келип иман келтиришкен булар. Жиндер келип пайгамбарыбызга иман келтиришкен. Иман эле келтирбестен барып туруп даават ишин кылышкан жиндер.
Биз ушундай таң калыштуу Куранды уктук. Охо деп ал жака барып анан кийин иман келтириш. Макулбу? Ошон үчүн иншалла үйлөнө албагандарга Муса пайгамбарыбыздын айткан дуасын айттыңыз го. Ошону кыздар дагы айтса болобу дейт. Болот. Бул бардыгына болот. Үйлөнө албай жүргөн уулдарга Робби инни лима анзалта илейя мин хайрин факир деген дуа Курандын аяты. Буну уулдар деле айтса болот, кыздар деле айтса болот. Бизде 3 бала бар. 3 талак берип кайра жашап жатабыз. Бир чоң мечиттин имамы чечип кайра нике кыйып берген. Мен сизден орун басарына жазгам. Сиздин орун басарыңызга жазгам. Ал да шашпай жашай бер чечилсе, аял бизге аманат деген. Сиз кандай дейсиз дейт. Туга мындай. Мындай 3 талак маселесинчи жеке молдолордон сурабаңыз. Көчөдөгү же болбосо мечиттеги буну бир гана муфтияттан сураңыз. Менен дагы жеке сурабаңыз. Муфтиятта атайы фатва деген бөлүм бар. Ошон үчүн ал жерде күйөөңүздөр, экөөңүздөр бир тараптуу эмес, экөөңүздөр барып туруп, эмне болгон маселенин чоо жайын коюңуздар, жазуу түрүндө. 3 талак маселеси өтө татаал жашоонун маселеси бул. Ошон үчүн зерикпей барыш керек. Ал жерде кандай сизге чечим берсе, ошого ыраазы болуңуз. Башка жакта ар жакта укпаңыз. Ар ким ар нерсени айта берсе, ага укпаңыз. 3 талак түшкөн болсо, алар ушунда жашай албайсыңар десе болду анда. Анын жол жобосун айтып берет, ошо жол жобосуна амал кылыш керек. Мен аябай сабырым жок болуп калдым. Уда төрөгөн үчүнбү десем, кичине нерсеге эле гыжырым келип, балдарыма жөн сүйлөбөй, кыйкырып, кээде катуу сабап калдым. Ар кандай жаман ойлор келе берчү болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тагдаб", ачууланба деп. Ачууланган шайтандын досу экен. Ачуу келгенде, адамдын ачуусу келгендечи, ачуу келгенде акыл кетет экен, шайтан келет экен. Адамдар ошончо ачууланганда өзүн баягында балансировка кыла албай калат дагы, ар кандай жаман чечимдерге барып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баягы мурда айткан го, Бани Исраилде шайтан көзгө көрүнчү экен да. Анан шайтан бир аулиянын көзүнө көрүнүп калып, анан аулия сураптыр: "Мына адамдардан кимсиң? Сен досторуң жакшы көргөндөр кимдер?" десе айттыр: 3 түрлүү адамдар, арак ичкен, ачууланган, сараң. Сараңды билесиздерби? Жадный да, сараң. Экинчиси арак ичкен. Ушулар менин досторум дептир. Ушулар менин шериктерим. Мына ушулар шайтандын достору. Арак ичип жүргөн, тез ачуусу келген, жана сараң. Эми дептир наркысын угуңуз. Эгерде бир адамда көбүнчө үчөө тең болбойт да, көбүнчө ичкендер бар го, алар берешем болот. Ичип алып, деп чөнтөгүндө болгон акчасын баарын таштай берет. Ар нерсени алып, көйнөгүн деле, курткасын деле заловка таштайм. Курсагын табат. Ичкендер көбүнчө ушундай болот. Ичпегендерде, мисалы, сараңдар көп болот. Иштеке бербейт да мына. Эми Кудай сактасын, бир кишиде үчөө тең болуп калса дейт. Кайсы? Ичет дагы, сараң дагы, ачуусу дагы тез келет. Шайтан айтат экен: "Бул менин шайтаным" дейт экен да. Бул менин шайтаным, бул менин устазым, мен бунун шакиртимин дейт экен да. Мынакей. Эгерде үчөө тең болуп калса, анда өтө коркунучтуу. Ичет дагы, ачуусу дагы тез келет, сараң дагы да. Ошо ачуу жакшы эмес тугандар. Мына азыр ачуусу келип бала чакасын уруп атпайбы? Сабыр. Андай кылбаш керек. Бар Алла Таала бергенде аракет кылыш керек. Бирок мындай бир нерсе бар. Хазирет Умар разыйаллаху анху айткан сөзү бар да: "Ачуусу келбеген ишке ачуусу келбесе эшек экен" деген. Ачуусу келгенден кийин кечирбесе шайтан экен деген да. Ошон үчүн кээ бир иштерде, ачуусу келе турган иштерде бала туура эмес иш кылып койду. Ачуусу келиш керек, бирок азыркындай деңгээлде эмес. Болбогон нерсеге дагы ачууланбай турган нерсеге дагы ачуулана берген, бул нервиңди жоготосуң да. Нерв жоготосуң. Бул жагын жакшы караш керек. Ал эмне кылыш керек? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Намаздан кийин, багымдат менен куптандан кийин 10 дон айтып жүрүш керек. 10 дон айтып жүрүш керек. Ачуу келген учурда зикир кылып, турган болсо отуруп, отурган болсо жатыш керек. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям насааты.
Ачуңуз келип атабы? Ордуңуздан туруп кетиңиз да тарат алып келиң. Аялыңыз менен урушуп кеттиңизби? Уже күчөйүп баратат да. Же бир тууганыңыз менен, же досуңуз менен, же болсо кандайдыр менен. Болду, ордуңуздан туруп кеттиңиз. Кетиңиз, тез чыгып кетиңиз. Не кылып келиң? Тарат алып келиң. Себеп дегенде ачуулук барга, билесизби, адамдын көзүн карасаңыз, ачууланганда көзү кызарып кетет. Бул адамдын ичиндеги чок. Аны суута турган суу болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат, сууга жуунуп келсин, бол тез дейт. Не кылсын дейт? Турдагы сууга жуунуп кел. Ачуу, чок, от дайыма жогору көтөрүлөт. Анын дарылай турган жолу кандай? Турган болсоң отур, отурган болсоң жата кал. Лежачего не бьют деп коет орустар. Маселе ушинтип чечилет. Чын болбосо чатак айланып кетет. Көбүнчө аялы менен ушундай ана-мына дей берип отура беришет дагы, экөө тең сөздөн калбайт, патыр-путур, талак, үй бүлө Аллаху акбар да. Мына. Ошол жерде киши тилин тартып жолсу чыгып кеткенде, бул башкача болот. Кунут дуасы эки түрдүү жазылып калган экен китептерде. Ошол жазылганын кайсынысын болсо да жаттап витр намазда окусак болобу? Же туурасынын кайсынысын экенин айтып коесуз. Экөөнү тең окуй берсеңиздер болот. Риваяттарда экөө тең эле келет. Настахдика деген кошулган жери бар, кээ-бирлеринде жок. Эпилепсия оорусу бир жашыман кетпей атат. Психологияга жыл сайын көрүнөм дейт. Алла таалам сизге шифа берсин. Көрүнүш керек, дагы Алла Тааладан дагы дуа кылып, Фатиха сүрөсүн, шифа аяттарын дайыма окуп, замзам менен дагы ичип, зайтун майын, же болбосо мына эме барго биздеги черный тмин деп коет го, кара сейдара. Вот ошолордун тминдери дагы Кудай калса өтө пайдалуу. Пайгамбарыбыз айткан, өлүмдөн башка бардык ооруга шифа деген. Азыркы учурда аялдар көкүрөк бези, көкүрөк рак менен ооруп жатат. Без жана рак оорусу боюнча шариятта дарылоо барбы? Бар. Мында ошо көрсөтүп неме кылыш керек экен, ар кандай өзүнүн табууна, биларманына көрсөтпөсө, чөп чар менен дарылаган дарылап атышат. Иншалла, Алла таалам шифаны ар кандай ашы мүмкүн. Кээде таблеткадан берет, кээде чөп чардан берет, кээде демден берет. Эми Алла таалам өзү билет каяктан шифаны жазып койгон. Бирок себебин ыктыяр кылып коюш керек да. Мен 16 жаштамын, оронгон элем. Оронгонум апама жакпай жатат. Кээде мага таарынганда эмне кылсам болот? Апам каршы болсо, мектепте да жолуга каршы бир аз. Мени бөлүп да атышат. Мектепке уруксат жок, чечип кел деп. Главный жүрөгүңдө болсо болду да деп жатышат. Машалла, ыймандуу кыз. Туугандар, биз кыздарыбыз, энелерибиз уяттуулугу менен, жолугу менен кыздарыбыз жана энелерибиз туугандар. Биздин каада сат ата бабаларыбыздан энелерибиз Кудайга шүгүр, аял кишинин чачы улуу болот, шариятыбыздын буйругу болот, жолук салып чачты жашырып жүрүү. Бул эч кандай зыяны жок бунун. Мектепке барса мектеп аңтарылып калбайт. Же башкача болуп кетпейт ал. Ошон үчүн кыздардын ден соолугуна, билимине көңүл буруш керек, таалим тарбиясына. Келер кечке эле жолукта эле айта бербей. Жолуктан башка маселе жок балам. Бул чүпүрөк да эми. Уяттуулукка тарбия кыла турган бир биздин маданиятыбыз да эми. Токтобой эле ушу тирешип эле ушу бир эле жолукту тоба кылдым биз. Эмне болуп калганбыз билбейм. Будан башка маселе калбай калгандай. Көрүп атсаң канча маселе, канча ажырашуу болуп атат. Ушу маселени талкуулабайлы анан көрүп. Канча бөлүнүп, жарылып, канча деген эмне гана болуп атат. Адамдар канча өлүп атат, канчаны. Биз ден соолугун, таалим, тарбия, билимине көңүл бурбай эле, саардан кечке жолук эле, жолук. Жолуктар жамандыкка чакырсам, жамандыктын белгиси болсо айтың. Бунун бардыгы да ошол үчүн. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, иншалла мына ыймандуу кыз экен, ыйманын бекем кылсын. Эми адамдар мындай кылып кыздар өзүнчө бөлүгөндөй болсо, эчтеке эмес. Кыжалат болбош керек бугачы. Зато сиз Алланын сүйкүмдүсүз. Алла сизди жакшы көрөт. Бул бактылуу адам, бактылуу кыз бул. Макулбу? Мына азыр эле айттым, ыймандуулар аз, шүгүр кылуучулар аз, бейишке кирүүчүлөр аз, бактылуулар аз, бактысыздар көп болот дайыма. Ошон үчүн кыямат күнгө жакын пайгамбарыбыз айткан, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруучу ушундай болуп калат, колунда чок кармагандай болуп. Чок кармаган кандай кыйын.
жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу ушунча кыйын болуп калат экен да. Ошо жакындап келатат. Жакшы нерсени бүгүн көрө албай, жаман нерсени бааланып. Кечиресиздер, жарым жылаңач болуп келсе, баалайт элдин бардыгы. Бүгүн аферистер номер 1 авторитет болуп калды да. Аферистер ким канчалык жала жапса, канчалык жалган сөйлөсө соц тармакта, канчалык ушундай аферист мошенник болсо, ошончолук депчи. Ал ага эч качан кыйынсынбас. Бул бүгүн эртеңки эле анын акыбети жакшылык менен бүтпөйт. Өзгөчө жала жапкандар, жалган сөйлөгөндөрдүн казаны кайнабайт калптын эч качан. Кудайдан коркуп жашаш керек. Үмүт менен Кудайдан коркуп жашаш керек. Зара кылгандан кийин ошол жерди кагаз менен эле кургатып койсо болобу? Эгер көп жайылбаса, жакшы кургатып койсо болот, бирок гигиенага дагы биздин шариятыбызда эң жакшы тазалыгы кургаткандан кийин жууп коюу. Истинжанын өзүнүн жолу. Зара чыкканда, мисалы, жакшы кесек менен, аз кесек эмес, эми туалеттин бумагалары бар, жакшы кургатып койсо деле ошо деле жетиштүү. Зара чыккан жеринде, бирок ошонун мисалы жууп кичине суу тийгизип жууп койгону бул эң мыкты деп айтылат. Демек, кесек же болбосо туалеттин бумага, андан кийин суусу бул эң мыкты тазалык. Экинчиси, эгерде бумага болбосо, суу менен эле тазалаган, бул экинчи даражада. Суром аш тууралуу. Туугандар апабызга басым жасап, өтүп кеткен атабызга шартыбызга карабай аш өткөзөсүңөр деп атышат. Карыздарыбыз бар. Үй жайга жетпей жүрөбүз. Бир дана. Балким катуу эле айтып жооп беришиңизди суранам. Деги эле ушундай нерселер бизди өнүктүрбөй артка тартып жатат деп ойлойм. Субханалла. Эми карызы болсо дагы аш өткөзөсүңөр деп басмырлаган акылсыздык да. Шариятта эч кандай милдеттендирбейт туган. Сиз тирүү кезинде ата-энеге кызмат кылыңыз, ошол негиз. Мына. Тирүү кезинде ата-энеңизге кызмат кылып, дуасын алып, патасын алып калың. Мына. Өлдүбү? Өлдү. Эми эмне кыласыз? Куран окуйсуз, дуа кыласыз. Дагы эмне кыласыз? Атанын бир тууганы менен жакшы болосуз. Жана достору менен жакшы болосуз. Апа өтүп кетсе, апанын бир туугандары менен жакшы болосуз. Жана достору менен жакшы болосуз. Бир туугандары менен, жана достору менен, ким менен катташтар бар эле го, ошону үзбөйсүз. Аш-паш жок, мындай айтып коюңузса. Эч кандай милдеттүү эмес. Кааласа берсин, кааласа бербесин. Эч кандай милдеттүү эмес. Ошону бергенде деле бүгүн аягында мынанча аш кылып туруп, мынандай, аны көрүп бечараларга барып туруп, ошол кичине акчаны жетим жесирдин үйүнө барып курсагын тойгозуп коюңуз. Кембагалдардын, инвалидтердин бар курсагын тойгозуп коюңуз. Ошо ашка кеткен акчаны токто. Тим более карыз болсо 1 сомго да кереги жок. Эч кандай милдеттүү эмес. Киши биз өзүбүздө Кудайдан коркойлу. Бирөөнү мажбурлай бербейличи. Анын карызы болсо, үйлөрү жок болсо, аш бересиңер деп мойнуна чыгып алса, бул кандай дегени? Дин ад-дин юср. Дин жеңил тугандар. Биз пайгамбарыбыз бизди динди оорлоштурганга таштап кеткен эмес. Жок нерсени мойнубузга алып эле милдеттендирип. Өзүм намаз окуйм, бирок кабыл болдубу же болбой калдыбы деп кыжалат болом. Жана кызым 12 жашта, уулум 14 жашта. Аларды да намаз окуганга үйрөтүп окуп жатышат. Күйөөм Россияда, бирок жаттаган Кураныбыз орус тамгасынан эле жаттаганбыз боло береби? Же сөзсүз Куран китептен араб тамгаларынан жатташыбыз керекпи? Алла разы болсун, кабыл кылсын намазыңыздарды. Үй бүлөңүзгө бакыт берсин, өтө жакшы. Өзү арабча, азыр кыргызча, орусча тамга менен жаттап алдык да көбүбүзчү. Алхамдулилля, жоктон 1000 эсе жогору болчу. Буга дагы шүгүр, буга дагы рахмат да. Бирок азыр Кудайга шүгүр өмүрүбүз бар, акыл эсибиз бар, ден соолугубуз бар. Негизи Куран арабча. Ошон үчүн арабча тамгалардын бир топ айырмалары бар да. Мисалы биздеги бир эле ха деп жазылган менен арабтарда 3 бар. Сыдан мисалы 3-4 бар. Кете берет да булардачы. Ошон үчүн арабча тамганын өзүнүн чыгара турган махрач деп коет буну. Ошолор менен үйрөнүшүбүз керек да. Мисалы сират, мисалычы сират, экөөнүн айырмасы сот, сы дегеничи та айырмасы бар. Ошон үчүн буларга бир аракет кылышыбыз керек. Кудай кааласа үйрөнгөнгө эч кандай кыйын эмес. Көз коркок, кол батыр. Кудайым буйрса 1 айда арабча тамгаларды өздөштүрүп аласыз. Окуп үйрөнүп аласыз.
Арабча окуш керек, арабча баары ошондо гана туура болот. Болбосо адашып болуп калат туугандар. Аракет кылышыбыз керек баарыбыз. Мен атамдын көзү өтүп кеткенден кийин турмушка чыктым. Мен атам ыраазы болуш үчүн эмне кылышым керек? Колумдан келишинче Куран окуп турам. Учурда 3 баланын апасымын. Эми өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин эмне кылыш керек? Азыр айткандай эле биринчи дуа Куран окуп турасыз, экинчиси атанын бир туугандары менен жакшы мамиледе болуш керек. Байкелериңиз, эжелериңиз бар. Жана атанын ошо катташып жүргөн убагында достору бар, жакшыны бар. Кимдер менен жакшы мамиледе болгон болсо, куда сөөктөрү бар. Баары менен жакшы мамиле болуш керек. Аял киши өзүнө талак сураса тозок деп айтылат. Мен күйөөмдөн өзүмө талак сурап келемин. Себеби күйөөмдүн колу мага тие элегине 3 жылга жакын баратат. Ал Москва шаарында, мен Кыргызстанда. Мени алып кетейин дебейт. Келет 20 күндөй турат, кетип калат. Мага колу тийбейт. Төшөк маселеси жок. Кеткенде да унчукпай атасынын үйүнөн ары кете берет. Мен кызым менен бул жакта акча салып турат. Бизде төшөк маселеси жок. Мен абдан кыйналдым. Ажырашалы, жообумду бер десем, мен жашаймын дейт. Шарият жолунда мен жашабайм деп ажырашып кетсем болобу? Өзүбүздүн казиятка барып айтып көрдүм. Чечип берем деп айткан. Кийин жазып сурасам, убактым жок болуп жатат деп койду. Беспокоить этпейин деп кийин жазбадым. Күйөөм эмнең жетишпейт, жакшына жүрө бер дейт. Астагфирулла. Карачы, ушунда күйөөнүн акылсыздыгы да. Жөн акча салып койсо, кийим алып берип койсо, ошо менен боло бербейт да тууган. Валиннафсик алейка хаккун дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Нафсинин дагы, адамдын нафси каалоосунун дагы акысы бар. Уктай турган, эс ала турган, эркек болсо аялга жакындай турган, аял болсо эркекке жакындай турган. Шариятта шарым жок дейт. Бул бар нерсе да. Перзенттүү болуу, бири-бирине жүрөктөн жылуулугу. Эмнең жетишпейт деп эле акча салып кой, андай болбойт. Өзү дагы күнөөгө батат, аялын дагы күнөөгө баткырат. Мынандай карабай төшөк маселесине караганга шарият чек коюп берет. Бергел. Эгерде мисалы жакындай ала турган болсо, эмне үчүн эгерде кээ бир оорулуу жагынан жакындай албашы мүмкүн. Анда жөндөн жөн эле аялды кармап отурбаш керек. Караттагы, шарияттагы ошо казы чечим чыгарып ажыратып салат. Эгерде жакындаганга күчү жетпесе, эркектик күчү жетпесе. Күчү жетип анда башка аял алып алып андай мындай болуп жүргөн болсо, анда бир бөлөк анын маселесин так караш керек, карабай. Ошон үчүн да сиздерге мен айтарым, муфтиятка фатва бөлүмүндө же болбосо мынакей Дарул Ифта KG деп мына муфтиятта фатва чыккан, эмеси сайты чыккан. Ошого да жазсаңыздар болот. Карап туруп, аны күйөө менен келип, адрес, телефондор бериле, бул айтат. Ушу срокторду коюп берет жана башкасын. Негизи элдин кызматына алардын баштарын бириктирип, шарияттагы укуктарын толук аткарууга алып келет. Болбойбу? Анда уже ажырашуу маселесин көтөрөт да. Университетте студенттер менен мугалимдердин ортосунда паракорлук болуп жатат. Мисалы, 8 же 9 предметтен болсо, 5-6-ны өзүбүз бүтүрө алабыз. Ал эми бир-экөөсүнө бергенге туура келет. Жетишпей калабыз. Же өздөрү сурагандары да бар. Же поголовно дегендери да бар. Биздин келечекте кесип таасир этип жатат. Кесипке таасир этип жатат да арам аралашып, эмне кылсак болот? Кийин чоңоюп иштеп акча тапсак да бизге арам болуп калабы? Мисалы, баа койбойм десе берсе кимге күнөө? Кээ бир учурда чындап берүүгө туура келет. Мурда да билбей бергенбиз, бирок азыр жакынкы жылдарда бүтпөйбүз. Кийинки мугалимдер кандай экенин да билбейбиз да. Азыр тооба кылсак кийин дагы берип алсаңчы дейт. Мындай туугандар. Өзү паракорлук да бул. Жок, бүтөйүп калды. Мына жооп берип коеюн бир жолу. Эң жакшы баардыгы жаштар отурат көбүнчө окуш керек, бериш керек туугандар. Экзамен бериш керек. Акча эмес. Окуш керек, жакшы экзамен бериш керек болот. Андан кийин мисалы эми карап туруңуз. Зачетко болбой калды, тиги болбой калды. Кээ бирлери бар да, мисалы. Сиз жакшы эме кылсаңыз деле өткөрбөйт да. Ошол учурда сиз аргасыз акча бере турган болсоңуз сизге күнөө болбойт, ага күнөө болот. Эгерде сиз окубастан туруп берсеңиз, сизге да күнөө болот, тигиге да күнөө болот.
Окастан өткөзүп коюңуз деп бере турган болсоңуз, сизге да күнөө, тиге да күнөө. Эгерде сиз жакшы эле окуйсуз, тапшырам деп аракет кыласыз, дагы ушинтип барганда шылтакты айтып эле койбойт, мааниси эмне? Акча сурап атат да. Анда аргасыз ушундай берген учурларда сизге күнөө жазылбайт, тигиге күнөө жазылат. Демек, бир эрежени билип алыңыздар. Паракорлукту качан бергенге уруксат? Качан бергенге уруксат? Качан сиздин жаныңызга зулумдук болуп отурган болсо, же мал мүлкүңүзгө зулумдук боло турган болсо, ошол жерде сизден требут этип турган болсо, болбосо сен жаныңа зыян, же мал мүлкүңө зыян болсо, берсеңиз сизге арам эмес, алганга арам. Түшүнүктүбү? Алла Таалам баарыбызга амал кылганга товфик берсин. Жараткан Алла жүздөрүбүздү жарык кылып эки дүйнөдө бактылуу болсун. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد الله
لا